кышка мына биз буюрса баратабыз. Дефицит болбойбу? Өчүрүүлөр болобу, болбойбу? Кыш мезгилин биз эсептер жүргүзгөнбүз. Ошол бизде өткөн жылга салыштырмалуу дагы биздин керектөөчүлөр саны өскөндөн 500 миллион киловатт саатка өсүп атат. Ошонун негизинде биз импорт катары кошуна мамлекеттердин 4 мамлекеттердин келишим түздүк. Өткөн жылы 3,8 миллиард киловатт саатка түзсөк, быйыл 4,3 миллиард киловатт саат түзүп, ошол биздин кышындагы дефицит маселесин ушул маселе боюнча чечебиз. Бул мага түшүнүктүү, элге түшүнүксүз болуп атат да. Электр энергия туруктуулуу берилеби же өчүрүлөбү? График болуп, өчүрүлүп, кандай болот? Электр энергия азыркы эсептелген маселелер толук импорт маселеси болсо туруктуу беребиз. Бир маселе болуп калышы мүмкүн. Ошол эртең мененки көп колдонуу учурунда час-пик жана кечинде көп колдонуу учурунда биздин ошол керектүү кубаттуулуктан аша турган болсо, ошондо бизде мындай регулирующий мероприятие жасаганга туура келет. Демек, жарандар өчүрүүлөргө даяр болуш керек. Эгерде белгиленген лимиттен ашыкча колдонсо, анда ошондой метод колдонулат. Анда ушундай эле болот. Уже өчүрүүлөр башталды. Мен округумдан эмес, Кара Балта шаарынан, башка шаарлардан, региондордон жазып башташты да. Өчүрүүлөр уже башталды дейт. Бул ошол энергия дефицитке байланыштуу болуп атабы? Азыркы бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей кышка даярдоо иштери, ремонт иштери, капиталдык жана текущий оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат, ошонун негизинде өчүрүлүп атат. А так мындай ограничение, отключение деген жок бүгүнкү күндө. Ограничение жок, чектөө жок. Жок.